Жээнбек мырза, саламатсыздарбы? Биринчиден кабыл алганыңызга чоң рахмат. Кечээ күнү биз миграция министри менен жолугуп дагы ошо миграцияга тиешелүү көптөгөн маселелер, көйгөйлөрдү айтып алдык. Биринчи маселе бул жана биздин кыргыз мекендештер балдары орус мектептерине тапшыра албай калды. Орус талап өзүнчө бир регламент киргизип койду, орус тилин билүү боюнча деп. Андан кийин бул жерден Татарстан Республикасынын президенти өткөндө аябай бир сонун сунуш айтып кетти. Ну как вы ребенка в школу, значит, не пустите? Где он должен быть? Что он виноват, что язык? Ну, выучит любой ребенок за 3-4 месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Эмнеге чет элдик жарандын балдары биздин мектепке тапшыра албайт, тапшыра берсин, тапшырса эле 3 айдын ичинде жаш бала орус тилин жөнөкөй эле үйрөнүп алат деп. Бул жерде маселен Кыргызстан Евразия экономикалык бирикменин өкүлү, андан тышкары орус тилибиз бизде расмий тил болуп эсептелинет. Ошонун негизинде коллегалар менен орус тарап менен сүйлөшүп, же болбосо консулдук бөлүмдүн базасында Минобразованиядан бияктан орус тили изучение боюнча, билүү боюнча материалдар алып туруп, ошо мигранттардын балдарын орус тилин үйрөтпөсөк, мектептерге тапшыра албай калдык. Көптөгөн ата энелер биякта балдарын зомбулуктан коргойбуз деп, туугандарына калбасын деп, Россия Федерациясы жанына алып кетип, ошо жанына чогултканга аракет кылат. Урматтуу мекендешим, биз көптөн күткөн долбоорду Кудай буйрса баштадык. Бишкек шаарынан Батир 60 айга үстөк пайызы жок, биринчи төлөмү жок, айына болгону 67 000 сомдон. Шашылыңыздар, болгону 100 Батир бар. Бул комплексте 18 гектарга жайгашкан соода борбору, бала бакча, мектеп, аптека, сулуулук салон, поликлиника, сейил паркы, магазин, фитнес борбору жана башка инфраструктуралар жайгашкан. Москвадан сатуу бөлүмүн ачтык. Сурап билүү телефондордун астына чалыңыздар, өзүбүз кабыл алабыз, силер менен чогуу ушу долбоорду ишке ашырабыз. Көрүшкөнчө. Ошол жердеги бир чоң көйгөй бол, көпчүлүк мекендештердин балдары тапшыра албай калды мектептерге. Экинчи маселе бул жанагы миграция картасынын аркасында 926-чы ички иштер министрлигинин өзүнүн ички мыйзамы бар экен. Бул болсо Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө миграциялык картасынын аркасында документи толугу менен болсо деле жанагы штампты сөзсүз түрдө коюу деп туруп ички чечим, ички буйрукту ички иштер министрлиги чыгарып коюптур. Ошону суранып жокко чыгарып берсе деп көп мекендештердин көйгөйүн айтып атат. Себеп деген документи бар, налог төлөйт, эмгек келишими бар, метасвидетельство өткөн, биометрика өткөн. Бирок ошол кичинекей бюрократиянын негизинде ошол штампты койдура албай атат. Ал штампты болсо койдуруу үчүн полиция кызматкерлеринин ОВМден өздөрүнүн күчү жетпейт, физический күчү жетпей атат. Запись менен келгиле деп коет, запись менен болсо 2-3 айга чейин запись жок. Биздин мекендештер живой очередке тура албай атат. Ички иштер министрлигинин ички эле буйругу болгон 926-чысы. Ошонун негизинде реестрге түшүп калып атат. Азыр биздин мекендештер 30%га кыскарыптыр. Россия Федерациясынан Кыргызстанга келгендерди, депортация болгондору. Бул дагы эгерде жакынкы арада ошону чечпесек, дагы 50%га кыскарат тилекке каршы. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талапкыла. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.